мынакей сиздерге ушул QR код аркылуу кантип приложенияны көчүрсө болот көрсөтүп берейин. Мындай кыласыздар, муну галереяңыздарга сактап алыңыздар. Мынакей сактап алдыңыздар, сохранить бастыңыздар. Анан Google'га барасыздар. Google'да могу жерде мындай эме бар. Google'ду тапканды билсеңиздер керек. Так, ким жакшы түшүнбөсө телефонду азыр көрсөтүп берейин. Мынакей мындай Google Chrome бар. Ошо Google Chrome'ду басабыз. Анан могу жерде момундай сүрөттү басабыз. Бул жерден жанагы скринди табыш үчүн, мен жөнөткөн табыш үчүн мынакей. Муну эметесиздер да, ана көрдүңүздөр, өзү эле QR кодду таап алды. Так. Анан мынакей муну басасыздар. Faberlic деп жазылып калды, ошону басасыздар. Анан бул жактан жазылып атат, мынакей приложение Faberlic деп атат, мынакей кабинет, бул пункт выдачаныкы, бул Faberlic сиздердики. Биякта айтып атат, приложение Faberlic было удалено из Google Play. Биз мурда Google Play'ден көчүрчүбүз, азыр көчүрө албай калдык. Кээ бир эмелерде, источниктерде ал иштеп атат, кээ биринде иштебей калды. Ошондуктан биринчи русторду же болбосо ушул аркылуу, же болбосо мына ушул пакет аркылуу скачать этсеңиздер болот. Биз буга чейин мына рустор менен скачать этип жүргөнбүз. Биринчи муну скачать этип аласыздар телефонуңуздарга, анан ушунун ичине кирип Faberlic деп жазып скачать этип аласыздар. Мынакей бул жактан дагы бүт эме суроолор, эмнеге мындай болуп калды, эмне үчүн установка мындай болуп атат. Эми русторду скачать этип аткан кезде, азыр мен мынтип эметсем, менде скачать этилген үчүн дароо эле русторго кирип кетемин да. Русторго кирем да, мынакей скачать обновление кылып коеюн. Мен обновление кыла элек болчумун. Сиздер болсо скачать дейсиздер. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздерде рустор жок болсо, биринчи русторду скачать этесиздер, андан кийин гана Faberlic'ти скачать этип аласыздар. Азыр бул обновление болгондон кийин өңү башкача болуп калышы мүмкүн да. Азыркы после обновления кызыл болуп чыгып атат дейт. Меники обновленияга чейин ушундай фиолетовый цвет болчу, то есть сиреневый фиолетовый цветте. Карап туралы.